Алмаз Акунжанович, мына Лейлик районундагы Разаков шаарынын көйгөйүн дайыма айтып келемин. Чынында эми Исхак Разаковдун атын ыйгаргандан кийин Разаковдун ошол атына татыктуу шаар болушун каалайт элек да. Шаарда, Разаков шаарында таза суу жок, жолдордун абалы өтө начар. Өткөндө жол транспорт министринин өзүндө алып барып көрсөттүм. Ал жердеги көчөлөрдөгү тыгынды караңыз. Ушундай бир мыйзамсыз курулуштар. Ушуну бир мен эми жалпылап эле айтайын, көчөлөрдүн ар биринин атын атабай. Ушуну бир тартипке сала турган учур келди. Мына өкмөткө ушул тапшырма берилиш керек дагы, анан Разаковду бир жакшынакай шаарга айландырыш маселеси турат да. Кече мына селде дагы көрдүк эми. Селде да абдан азап чекти. Андан сырткары биздин райондун мамлекеттик администрациясы 44 жыл болуптур. 3 этаждан турган имарат өтө бүгүнкү күндө абалы оор. Барганда эле сыртынан карасаңыздар, кире бериш эми кичине оңдолду фасадтары. Ичин карасаңыз, сыртын арты болсо урап калайын деп турат рай администрация. Ушуну бир мындай мамлекеттик деңгээлде бир колдоого алып, бул 80-чи жылдагы имараттар бир да капиталдык ремонттон өткөн эмес да. Ушу капиталдык ремонттон өткөрүш керек. Ана жакында эле биз Таласка барып келдик. Таластын обл администрациясындагы имараты абдан кайра революция боло берип, имараттын сырты ремонту жок турат. Ошол бул дагы мамлекеттин жүзү, мамлекеттин имиджи. Ушундай рай администрацияларды, обл администрацияларды бир жакшынакай бир капиталдык ремонттон өткөрүп, жалтыратып, жаркыратып коюш талабы турат да. Анан ошол Таласка кетип атканда Төө ашуудан ары жагы жол жөн эле илме тешик. Машинелер ошол илме тешиктен качамын деп бирин-бири сүзүп, авариялык абалдар түзүлүп атат. Өтмөк ашуусун карасаңыз. Ошол жерде түшүп биз жолдорду да карап өттүк. Таластык туугандардын бир экөөсү менен сүйлөшүп калсам айтып атат, Камчыбек Кыдыршаевич ушу жолдон бир жүрсө оңолот эле деп атат да. Эми бул айтканга бир чети мындай анекдот сыяктуу эле болуп калды. Анан экинчиден бул жолдор бир илме тешик жолдор май айында кыштан кийин жамалып, жолдор кичине оңдолуп калчу эле. Төө ашуу да ошондой, өтмөк ашуусу дагы илме тешик, киши жүрө албай турган абалга келиптир да. Ушуну бир өкмөттүк деңгээлде карап, жол транспорт министрлигине бир тапшырманы берип, жолдорду бир мындай бир жакшынакай кылып бир жасалгалап койсоңор деген маселе да. Ошону айтайын, убактым болуп калды, бүтүп калды.